Кытай мамлекет башчысынын иш сапарынын алдында Кытай эл республикасынын Казакстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Чан Сяо атамекендик жалпы камалдоо каражаттарына интервью берди. Эл чек өлкөнүн лидерлери талкуулай турган темаларды айтып өттү. Тараптар бул сапар стратегиялык өнөктөштүктү сапаттуу өнүктүрүүгө түрткү берерине ишенишет. Чан Сяо эки өлкө ортосундагы визасыз саясаттын оң натыйжаларын белгиледи. Биринчи кезекте бизнес байланыштары чыңдалып, туризмге жол ачылды. Эки өлкөнүн соода байланыштары активдешти. Өткөн жылы эки мамлекеттин ортосундагы байланыштын көлөмү 41 миллиард АКШ долларына жетип, Кытай Казакстандын эң ири соода өнөктөшү болуп калды. Казакстан менен Кытайдын ортосундагы бир алгак, бир жол долбоорунун да масштабы кеңири. Коңшу өлкө катары Казакстан менен Кытайдын экономикалык байланыштарды жана кызматташтыкты өз ара чыңдоонун келечеги чоң. Акыркы жылдары тараптар өз ара кеңешүү, биргелешкен салым жана жалпы пайда принциптерин кармануу аркылуу бир алгак, бир жол демилгеси алгач сунушталган жер катары Казакстандын өзгөчө макам менен маанилүү ролун арттырып, эки өлкөнүн ортосундагы энергетика, минералдык ресурстар, мунай жана газ, химия өнөр жайы, инфраструктура сыяктуу салттуу тармактарда кеңири масштабтуу кызматташтыкты тереңдетүүнү улантып келүүдө. Казакстан менен Кытай жаңы энергетика, жасалма интеллект, санариптик экономика жана заманбап айыл чарбасы сыяктуу өнүгүп келе жаткан тармактарда дарыметин максималдуу түрдө колдонууда.